7 апрель. Душмандарыңар үчүн сыйынуу деген эмнени билдирет? Душманыңарды сүйгүлө жана силерди куугунтуктагандар үчүн сыйынгыла. Матай 5-бөлүм 44-аят. Душмандарыңыз үчүн сыйынуу бул сүйүүнүн бирден бир терең түрү. Анткени бул нерсе сиздин аларга чын дилден жакшылык кааларыңызды билдирет. Мүмкүн душманыңызга чын дилиңизден эмес болсо да, жакшы иштерди жасап жүрөсүз. Бирок сиздин жүрөгүңүздү билген Кудайдын алдындагы сыйынуу Кудайдын ортосунда алар үчүн арачылык кылат. Мүмкүн бул алардын Кудайга кайрылуусу үчүн, мүмкүн тобо кылыш үчүн, мүмкүн алардын жүрөгүндөгү душмандыкты көрсөтүш үчүн, мүмкүн оору же кыйынчылыкка туш болсо да, күнөөнүн чынжырынан бошотуш үчүн болот чыгар. Бирок бул жерде Иса дайыма алардын жакшылык үчүн сыйынгыла деген мааниде айткан. Иса айкаш жаашта асылып турганда: "Ата, буларды кечире көр. Анткени алар эмне кылып жатышканын билишпейт" деп айткан. Лука 23:34. Ал эми Степанды ташбаранга алып жатышканда чөгөлөп катуу үн менен: "Теңир, бул күнөөнү алардын күнөөсү катары эсептебе" деген. Элчилердин иштери 7:60. Иса биздин душмандарыбыз үчүн саламдашуу же алардын муктаждыктарын канааттандыруу сыяктуу жакшы иштерди кылуу менен гана чектелүүгө чакырбастан, ошондой эле алардын жакшылыгын тилөөнү жана душманыбыз болбогон күндө да ошол тилектерибизди сыйынуу аркылуу билдирүүбүзгө чакырат. Биз чын жүрөгүбүз менен алардын куткарылуусун, биз менен чогуу бейиште болуусун жана түбөлүк бактылуулугун тилешибиз керек. Элчи Павыл: "Менин чын жүрөгүмдөн каалаганым жана Кудайдан сыйынып суранаарым Исраил элинин куткарылышы" деп сыйынган. Римдиктер 10:1. Кудай элчи Павылга анын жашоосуна көп кыйынчылык алып келген жүйүттөр үчүн сыйынууга ырайым берген сыяктуу эле бизге да ошондой ырайым берсин.